Урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, урматтуу Ыйман Нур фракциясынын катчылыгынын кызматкерлери, урматтуу Аманат мектебинин катышуучулары. Биринчиден баардыгыңарды чын жүрөктөн куттуктайм. Бир орунга 13 адам ат салышты. Эгерде Кыргызстан боюнча кыла турган болсок, мындан да көп болмок. Биз Бишкек шаарында дедик, эмне себептен дегенде биринчи жолу болуп атат. Болгону 5 депутатпыз. Кыргызстандын булуң бурчтарына барып иштегенге азырынча мүмкүнчүлүк жок. Технологиялык жетишкендигибиз мындай маселени чечкенге азырынча чабалыраак. Ошон үчүн Бишкек шаарында баштадык. Көчтүн башы кандай болсо, кийинкиси ошого жараша кететти. 30 адамды колубуздан келишинче тандадык. Бул тагдыр. Адилеттүү тандадыкпы? Шындап мыктыларын иргедикпи? Бир жараткан билет. Бирок бул тагдыр, бул мүмкүнчүлүк. Ушул мүмкүнчүлүктү кандай колдоносуңар, өзүңөрдүн гана колуңарда. Мектеп окуучусу өзү кызыкпаса, өзү талап кылбаса, аны окуткан мугалим гений болсо да андан пайда жок. Бир чака менен келсең, бир чака солуп кетесиң. Бир банка менен келсең, бир банка, бир чыны менен келсең, бир чыны солуп кетесиң. Биздин ниетибиз, тилегибиз ушул болду. Жараткан ушундай мүмкүнчүлүктү бердиби? Бийликтин бир тармагында, бир бутагында иштеп атабызбы? Жөн эле жүрө бербей, жөн эле ушул ресурстарды кетире бербей, кийинки мундун өсүп-өнүгүшүнө салым кошолу дедик. Өзүбүздөгү ресурстар өзүбүз менен кете бербей, өзүбүз менен түгөнө бербей, кийинкилерге мурас аманат болуп өтсүн дедик. Аманат деген ушундай нерсе, өмүрүң дагы аманат, башыңдагы акылың дагы аманат, денеңдеги күчүң дагы аманат. Бул аманатты же туура пайдаланасың, кыянат кылбай, же кыянат кылып, зулумдук үчүн пайдаланасың. Эмне үчүн спорт менен машык дейт? Ден соолук аманат. Эмне үчүн мекен үчүн жан бергендерди баатыр дейбиз? Чолпонбай атаны, Дүйшөнкул атаны, кечеги эле Баткен окуясындагыларды. Анткени мекен дагы аманат. Бизден башка бул мекендин эч кимге кереги жок. Биздин бир эле Кыргызстаныбыз бар. Кыргызстандын сапаты деңгээли кандай болот? Адамдын сапаты деңгээли кандай болсо дал ошондой болот. Танууну тануу закону деген философияда түшүнүк бар. Өткөндөрдү тануу азыр бизге мода болуп баратат. Мурдагылар болбойт эле, жаңылар келсе башкача болот. Андай эмес. Тамырың бар, бутагың бар. Тамырың болбосо бутагың да болбойт. Биз Аманат мектебин ачканыбыздын дагы бир себеби, бизде мурдагы дагы муундар бар. Ошолор менен келечек мунун ортосунда көпүрө бололу дедик. Ошол эле Медеткан Шеримкулов, ошол эле Накен Касиев, ошол эле Чолпон Байекова, ошол эле Бектемир Мурзубраимов, ошол эле мурдагы депутаттарыбыз, министрлерибиз азыр да көзү тирүү. Колдон келишинче ошолордун сөзүн угуп калыш керек. Нарк населенин тарбиясын алып калыш керек. Ошого көпүрө болуп берели деп биринчи тилегибиз ошол болду. Биз билбеген нерселерди алар билишет, биз көрбөгөндү алар көргөн. Улууну урматтасаң, келечектен сый урмат көрөсүң. Ортодогу муун бизбиз. Биз болгону көпүрө катары кызмат кылабыз. Экинчиден менин оң жагымда депутат Динара Ашимова отурат. Сол жагымда депутат Замирбек Мамасадыков отурат. Дагы эки депутатыбыз бар. Биз болгону 5-өбүз. Парламентте да бирөөлөр калыш керек болсо толук келет элек. Тиякта жыйын болуп аткан мезгилде бардыгыбыз келбейли деп өкүлдөр келип отурабыз. Бул инсандардын ар биринин өзүнүн тажрыйбасы бар, тарыхы бар. Бир айыл өкмөтү Кыргызстандагы эң мыкты айыл өкмөтү болгон адам. Бул айтканга оңой, бирок кылганга аябай кыйын нерсе. 453 айыл өкмөтү турабы? Ошонун арасынан силер 453 жетпеген адамдар арасынан сурулуп чыгып атасыңар. Айыл өкмөттөрдүн арасынан биринчи орунду алган адам. Эки жол бар болчу. Бири дотацияда отурабыз. Бюджет жетишпейт. Не кылайын эми, бар акча менен кылганым ушул болду деп актанса болот эле. Экинчиси жол издесе болот эле. Жол издеди, амал аракетти кылды, жараткан жардам берди. Ошентип азыр Замирбек мырза иштеген айылга барсаң, айыл эмес эле шаарга баргандай болосуң. Жолдун чекесинде гүлзарлар, асфальттанбаган көчөсү жок, жаркылбаган көчөсү жок. Өзү биринчи коросун бузуп туруп, чек арадан чыгып кеткен королорду буздурган. Өрнөк болгон. Биз баатырларды жалаң эле чоң деңгээлде издейбиз, макро деңгээлде. Американын бул президенти мындай болгон, Англиянын бул премьери мындай болгон, Россиянын бул падышасы мындай болгон. Арабызда баатырлар бар. Сол жагыбыздагы жеке социалдык комитет жетектеди. Азыр Европадагы айрым структуралардагы биздин Жогорку Кеңештин ишенген, дайыма жиберген өкүлүбүз. Прокуратурада иштеген көп жылдар бою. Бизнес жөнүндө түшүнүк абдан кенен. Спорт менен машыгат. Динара Ашимова деген эжеке ушул.
Парламентте 90 депутат барбы? 90 депутатты кээде сындайбыз, кээде жаман көрөбүз, бирок ар биринде башка да жок жакшы сыпаттар бар. Кимиси менен каласыңар ошонусу менен жолугушууга кылабыз. Бул жерде бир партиянын кана тарапкерлерин топтогон жокпуз. Ошон үчүн биз мамлекетчилдердин мектеби дедик. Аманат деген атты бекер койгон жокпуз, бул нейтралдуу ат. Силер мамлекетке кызмат кылып бергиле. Бир тилегим ошол. Эми ар бир тармакта жүрүп мамлекетке кызмат кылгандар бар, Кудайга шүгүр. Бири экономист, бири бизнесмен, бири коомдук ишмер, бири депутат, бири саясатчы, бири лимпоз. Бирок кайсыл тармакта болбогула, биздин багытыбыз, аракетибиз Кыргызстан болсун. Азыр бир өлкөдөн бир жактан артык болуп кетсек сүйүнөбүз. Биздин Акжол чемпион болду, биздин Мерим чемпион болду, биздин Айсулуу чемпион болду, биздин Жоламан чемпион болду, Амантур чемпион болду. Башкалардан атаандашып өтүп кеткен тармакта биз сыймыктанабыз. Убагында өнөр жайыбыз, өндүрүш аябай алдыга кеткен экен. Присподборщиктер менен СССРды камсыздашып экенбиз, дүйнөнүн 100дөн ашык мамлекетине экспорт кылып экенбиз. Дастан деген заводубуз болгон, Оштон насос заводу болгон, ХБК болгон. ХБКда күнүгө 300 километрден чыт чыгып туруш экен. Бул жактагы Ленин заводу, фабрикалар, ошолордун бардыгы жок болуп кетип, жалаң эле сөз менен алек болуп калдык. Азыр ким жок? Инженерлер аз, взрывниктер аз, жана жардыруучу кызматкерлер бар го. Жер иштеткен, ген иштеткендер аз. Тоо ген окуу жайлары бар, бирок биздеги тоо гендерди келип канадалыктар иштетет, швейцариялыктар иштетет. Бүт юрфакты окугандар, 500 000 юрист бар. Өткөндө бирөө туура айтып атат. Кумтөр боюнча соттошкондо бир юрист чыкпай чет өлкөдөн кымбатка сатып алдык. Ошон үчүн сан дагы маанилүү, бирок сапат андан да маанилүү. Чоң максаттарды эмитен койгула, мотивациялар эмитен болсун. Ниетиң, тилегиң, оюң кандай болсо, жашоодогу амалдарың ошондой эле болот. Эң башкысы жүрөктө иман болсун. Илимди билимдилер көтөрөт деп канча жолу айттык, бирок илимди билимди коррупционерлерди көрүп атасыңар, миллиарддарды кынтып кетип атат. Эгерде жүрөктө тазалык болбосо, руханий тазалык болбосо, жараткан берген жакшылыкты туура эмес жака колдонот экенсиң. Эгерде адамдын иманы болсо, руханий тазалыгы болсо, жакшы пейил ниети болсо, үйрөнбөгөндү үйрөнөт. Бирок билгендер көп болуп туруп, жүрөгүндө тазалык болбосо, ошол адамдын кылгандары жакшы болбойт экен. Эч кыжалат болбогула. Ийгилик акырын келет. Бүгүн туулуп, эртең басып кеткен эч ким жок. Бүгүн самолетко отуруп, эртең өчүп кеткен эч ким жок. Бир күн окуп, диплом алган эч ким жок. Ушунун өзүндө чоң философия бар. Өтө шашпагыла, бирок убакытты текке кетирбегиле. Жаштык батыл өтүп кете турган нерсе. Жаштыктын сурагы өзүнчө. Ошон үчүн убактыңарды текке кетирбейли дедик. Табылды мырза, сизге чоң рахмат, Дооронго чоң рахмат. Атайын комиссия, биз көрдүңөр, бир да аралашкан жокпуз. Кандай тандады, биз ишендик, эми силер менен иштешебиз. Атайын программа болот. Керек инсандар менен жолугушууларды уюштурабыз. Атайын оюндарды өткөзгүлө, образга киргенди үйрөнгүлө, анткени жашоонун өзү ошол. Эмитен кыялыңарды бийик кылгыла, кенен кылгыла. Жараткандан сурабасаң жаман көрөт, адамдан сурасаң жаман көрөт. Сураганда чектебегилечи. Анан өзүңөрдүн оюңарда, ниетиңерде ушундай нерсе болсун. Өзүң аспанга көтөрүлө албайсың. Сени же самолет көтөрөт, жараткандын мүмкүнчүлүгү менен. Же шар бар, ошол көтөрөт. Шарды үйлөсөң, өзүң кошо көтөрүлөсүң. Кыргызстанды көтөрсөк, баарыбыз көтөрүлөбүз. Мен эле көтөрүлөм десең, бир башын ит деле багат, пит деле багат. Бизде көз ачып көргөнүбүз жакшы эмес нерселер көп болуп атат. Мектептен акча топтомойду көрдүңөр. Садикке барсаң деле ошол. Анан бала эмнени көрсө ушуну аткарып чыгат экен. Силер мен көрсөткөндү көрөм, же көргөндү көрсөтөм деген ниет менен жашабагыла. Жамандык бир жерден үзүлүш керек, жакшылык бир жерден башталыш керек. Таза кадрлар болуп бергилечи. Балким араңарда келечектеги премьерлер отурат, келечектеги министрлер отурат, депутаттар отурат, президенттер отурат. Биз каяктан билебиз? Бешиктеги баланын бек болорун ким билет? Бирок азыр ниет жакшы болбосо анда барбай эле койгула. Ниетке жараша амал болот экен. План менен жашаганды үйрөнгүлө. Убакыт батыл өтүп кетет. Эки нерсенин кадырын билбейбиз. Бири ден соолук, бири убакыт. Сотка чукулап өткөзүп атасыңар. Сериал көрүп өткөзүп атасыңар, бирок арманыңар аттын башындай болот аягында. Эмитен ким пландап жашаса,
иреттүү иште керек болот деген ошол болот. Бул жөн гана окуй турган мектеп эмес, бул аракеттүү мектеп болот. Бул максат коюунун мектеби, бул мотивациянын мектеби, бул бирин бири шыктандыруунун мектеби, мекенди ойлоонун мектеби, сезондогу шанстарды пайдаланып калуу мектеби. Азыр бага эгип калбасаң, кийинки жазга чейин ким бар ким жок бир Алла Таала билет. Лыжага чыгып калбасаң, кийинки кышка чейин андай мүмкүнчүлүк экинчи келбейт. Жаштыгың да ошондой. Эмне үчүн 5 жыл окуйбуз? 50 жылдык келечекти куруш үчүн. Эмне үчүн 4 жыл окуйбуз? 50 жылдык келечекти куруш үчүн. Жаштык да ошол сыяктуу нерсе. Азыр келечегиңди куруп албасаң, келечекте кайсы үйгө кирип жашайсың? Ошол сыяктуу нерсе. Билимге өзгөчө маани берели. Көп адамдар окууну бүтүп эле паспорт алып Россияга барсак деп атат. Бул эң туура эмес көз караш. Мен дайым айтам. Билим алган адам ат издеп жүрөт, унаа издеп жүрөт. Билими жок эле бизнес кылам дегендер мага аттын да кереги жок. Булар ат издегиче мен жөө кете берейин дегендер. Ал сенден балким 50 километр алда кеткен болот, бирок сен ат тапкандан кийин 70 километрди жетесиң, андан аркысы озуп кетесиң. Таптаган атыңар болсун. Ал илим, ал билим. Эркиңер болсун, духуңар болсун, күндө жаңы нерсе үйрөнгүлө. Өнөрүңөр өркүндөсүн. Өзбек туугандар бир нерсеси бар. Кунар деп коет, балдарга сөз өнөр үйрөтөт. Ачка калган өзбек туугандар көрө элекмин. Жалаң эле сөз менен алдыга кете албайбыз. Амал, аракет, руханий өнүгүү, интеллектуалдык өнүгүү, физикалык өнүгүү. Саясат деген бул жөн эле кыйкыруу бирөөнү сындаш эмес. Саясат деген өтө улуу түшүнүк эгерде туура түшүнсөк. Исхак Атабов саясатчы болгонбу? Кандай стратегиялар түзгөн? Кандай иштерди жасаган? Саясат бул чоң инструмент эгерде туура мамиле кылсак. Бирөөнү алдап коюш, бир жага секирип кетиш, принциптерди талкалап коюш эмес. Саясатка туура мамиле кылсак, саясат менен көп нерсени өзгөртсөң болот. Балким келечектеги саясатчы кылсаар. Митхун Чакраборти деген индиялык актер бар. Мен индустардан сурадым элчисине. Азыр саясатта дейт. Рональд Рейган алда саясатка келген. Бир тармактын майын чыгаргыла, учур келгенде ошол тармакты гүлдөтүп өнүгүү үчүн саясатка келиш керек. Анткени билим башка, бирок билим саясаты башка. Билим саясаты туура болбосо билимди өнүктүрө албайбыз. Илим саясаты болсо илимди өнүктүрө албайбыз. Спорт саясаты болсо спортсмендерди чыгара албайбыз. Бизде азыр маданият саясаты барбы? Бизде азыр технология саясаты барбы? Ошон үчүн чоң рахмат келгениңерге. Бизде бир эле Кыргызстан бар. Бир жүрөк бар, бир ата, бир эне бар, бир өмүр бар. Ушул бир өмүр, бир эле нерсеге жооп аябай чоң болот. Бир ата, бир энени ыраазы кылбасаң, бир бейишке кире албайсың. Бир мекендин кадырына жетпесең, канча дүйнөдө өлкөлөр бар, мекени жок, акшап жүргөн, ыйлап жүргөн, сыздап жүргөн. Мунун трагедиясы аябай чоң. Жараткан бизге мекенди берди, бул мекенге күйө турган бир гана бизбиз. Башкалары келсе эс алганы келет, же пайдаланганы келет, же бирдеме чыгарып кеткени келет. Ошолорго алдатпай, бирөөнүн акысына кирбей, керекпи, тоодой туруп бере турган, коргоп бере турган, өлкөнү өнүктүрө турган бир гана бизбиз. Биз эмес, биздин амалыбыз, анткени адамды адам кылган амалы. Чындап айтам. 4 нерсе бар. Ошо 4 нерсени ким аткарып жүрсө, башына эч качан балекет келбейт. Аламга балекет келсе дагы. Биринчи, эч качан жалган сүйлөбө. Эч качан жалган сүйлөбө. Экинчи, арам жебе. Үчүнчү, жаман кулуп мүнөздүү болбо. Тилиңди сакта. Байкасаң, тилиң менен көп күнөөлөрдү кыласың, бирок тил зыян тартпайт, көзүң зыян тартат, көгөрөт, колуң сынышы мүмкүн, кийимиң жыртылат. Быкындан жейсиң, өпкөдөн жейсиң. Ошон үчүн жакшы кулуп мүнөз барго, бул эң кымбат нерсе ошол таразадагы. Анан эң башкы нерсе аманатка кыянат кылба. Алган жарың аманатпы? Аманат. Мекен аманатпы? Аманат. Ден соолук аманатпы? Илим билим аманатпы? Азыр силер бул жакта илим алыш үчүн жүрөсүңөр, коммерция кылыш үчүн эмес. Көп адамдар илим деп келет, ата-энесинин акчасын кылып алып, ал жака барат, бул жака барат. Аманатчылдар. Жаштыгың да аманат. Ушу биз отурган кресло да аманат. Аманатка кыянат кылбагыла. Аманат Кыргызстан. Аманат жаштык, аманат өмүр, аманат келечек, аманат жол, аманат тагдыр, аманат шериктеш, аманат жарандар, аманат укум-тукум, аманат топурак, аманат өмүр. Аманатка кыянат кылбагыла. Ким эгерде аманаттын акысын берсе, жараткан жолун ачат, өмүрүнө береке берет, рызкысын кенен кылат, бул дүйнө акырет даражасын бийик кылат. Өзүң эле көтөрүлбөй, башкаларды кошо көтөр.
Өткөндү кадырын бил, келечектен сый көрбөсүң. Тамырыңа суу куй, гүлдөйсүң, бутактарың чартактайт. Бул ошондой мектеп. Чоң рахмат.